мен турган жер азыр таштуу бир арал экен. Жер ортолук деңизиндеги арал. Сол жагында, бул жакта болсо Афина шаары жайгашкан. Ал эми мен арка жагымда тетик жакта Каримов деген шаарча бар. Ошол шаарчага барыш үчүн мындай моюн сыяктуу бир жерден өтөсүң, эки жагы тең суулар менен, деңиздер менен курчалган. Ошол жерден өткөндөн кийин анан Каримов деген шаар башталат. Ошого жетпей дагы Истмос деген дагы бир айыл бар. Азыр баары жок билбейм, бирок илгери болгон. Ошол жер аркылуу өткөн. Бул Каримов мурда Афинадан дагы маанилүү чоң шаар болгон. Анткени бардык кемелер, соода ошол Каримов аркылуу өткөндүктөн мындай проходной двор деп коет эмес. Ошол сыяктуу болуп, ал экономикалык жактан аябай өнүгүп, чоң шаар болгон. Бирок ал Афина менен согушуп кийин жеңилип калган. Афинадан биздин заман кийинчерээк. Бирок биз заманга чейин эле курулган чоң шаар болгон. Каримов шаарында азыр мурдагы Каримов шаары азыр жок. Анткени 1850 жылы катуу жер тирөө болуп ташталган, жок болгон. Азыр анда ал жерде урандылар жатат. Мурдагы шаардын урандылары кадимгидей эстеликтер, түрктөр, храмдардын элементтери жатат. Бирок жанына азыр башка жаңы шаар курулган. Ал шаар кичинекей шаар, 30 миңдей адам жашайт азыр жакын эл каттоо боюнча. Бул шаар көптөгөн нерсени көргөн да Каримов шаары. Ал деген Түркия, Египет, Персия, Рим империясы, Грек булардын алдында калган, булардын колониясы болуп калган келген шаар. Мында миң жылдар мурда ал жерде еврейлер, гректер, римдиктер жашашчу. Ошондой маанилүү шаар болгон. Анткени ушундай кысык жерде жайгашкандыктан баардык соодагерлерден салык алып, ошол салыктардын эсебинен жашаганда, андан да маанилүү нерсеси бул Каримовде тарыхый жак чоң да, бул бүткүл адамзатка тиешелүү тарыхый эң маанилүү нерсе бүт дүйнө жүзүндөгү адамдарга жеткен, дүйнөдөгү эң көп басылган жана биринчи кагаз түрүндө басылган китепте бул Каримов жөнүндө 2 чоң глава жазылган. Бул деген Библия. Библиянын Инжил деген бөлүгүндө жаңы келишим деп которуп жүрүшөт. Азыр жаңы осуят, New Testament деп коет. Ошол жерде апостол Павел деген, апостол деген миссионер деген сөз, дин таратуучу, үгүттөөчү. Ошол апостол Павел 2 кат жазган. Ошол Каримовден көп кат жазган болуш керек, 4 кат деп жүрүшөт. Бирок азыр Библияда сакталып калганы 2 кат. Библиянын ичине кирбей калганы жок болду. Бирок кийинки чыгармачылар өздөрү деле жазып алып туруп ушул деп ушуну Павел жазган дегенге аракет кылып көрүшкөн, бирок алар Библияга кирбей калган. Мына ушул жагынан дагы Каримов белгилүү. Каримовдин дагы бир жери, ал жерде ушундай соода борбор болгондуктан мындай элдер, туруктуу элдер эмес, туристтер дейби, соодагерлер көп болгон да. Мындайча айтканда ар кандай иштер көп болгон, проституттар көп болгон. Анын үстүнө ал жерде эң дагы бир белгилүү нерсе, азыр эстеликтери бар, бул Афродита деген кудайдын храмы болгон. Афродита деген бул сүйүүнүн кудайы деп коет. Ошонун храмы болгон. Ошол жерде
толтура аялдар, кыздар ошого табынышып, кишилер ошол жерде баягы жыныстык байланыштарды кылган, аларга мындай курмандык кылып, Кудайга кызмат кыла турган деп эсептелген да, ушундай ар кандай түрлөрү. Анан кечинде келип алып, баягы бай соодагерлерге келип, аларга баягы проституткалар өздөрүнүн кызматын сунуштап, акча табышкан да. Ушундай бир жер болгон экен бул Коринт. Аябай байлыгы асманга чачыраган. Бирок кийин көрдүңөр, жер тирөөгө чейин эле 1850-ге чейин эле көп жолу талкаланган ар кандай баскынчылар, империялар, армиялар. Мына ошол жерге Павел апостол барып, ушул Иса жөнүндө айтканда ишенүүчүлөрдүн коому пайда болгон. Анан ошол ишенүүчүлөр коому ар кандай ошол тышкы таасирлерге дуушар болгон. Бул коом өтө ушунчалык бузулган, проституция, сатканчылык, акча, ар кандай жасалма кудайларга табынуу, ар кандай диний философиялар, жөнөкөй диний философия деп болбойт негизи. Ар кандай диндер жана философиялык ойлор, өзүңөр билесиңер, Греция философияга бай, Сократ, Платон, Аристотель ушул жерде. Сократ түрмө издеп койду дейт, тиякта бар экен. Ошондой көптөгөн идеялардын кысымында мындай жашаган коом болгон да. Ошолорго байланыштуу 2 кат жазып, апостол Павел ал жерде дагы бир топ жашаган 3 айдай, эсимде жок. Көпкө чейин алардын арасында турган. Анан ошол биринчи катында өтө маанилүү, теологиялык жактан маанилүү, теологиялык эмес, ошол тарыхый жана жөнөкөй эле адамдарга тиешеси бар ар кандай үй бүлөлүк көйгөйлөргө, жашоодогу көйгөйлөргө, диний көйгөйлөргө тиешелүү маанилүү темалар бар ушул жерде. Мисалы үчүн биринчи катындагы ошол темалардын бири адамдардын мындай эмне жеш керек, эмне жебеш керек. Эгерде жасалма Кудайга курмандыкка чалынган эт болсо, ошону жеш керекпи, жебеш керекпи деген суроо. Павел айтат, баардык нерсени Кудай жараткан. Бүт баардыгы Кудайдыкы. Биз деген эркинбиз дейт. Биз баарын жей берсек болот. Бирок эгерде мен өзүмдүн эркиндигимден пайдаланып жеп атсам, анан бирок бир али алсыз адам мен жегенимди көрүп, ай булар деген ушундай начар экен деген ушундай ойлор пайда болсо жебей эле койгон жакшы. Эгерде жаңы ишенген адам, алсыз адам, Исанын жолдоочусун көрүп алып, ай булар жаман экен деп ишенимден тайып кетсе, анда мен өмүр эт жебей койгонум жакшы дейт да. Курмандыкка чалынган башка ар кандай кудайларга арналган тамак боюнча. Дагы бир жери бул өлгөндөрдөн кайра тирилүү боюнча 15-бөлүмдү карасаңар. Кейбирлер айтат экен, ой, өлгөндөн бүттү, тирилбейсиң деген ойлор болгон да. Философиялар. Анан ошондой ойлор ошо коомдун арасында суроолор туудурса керек. Ошого жооп катары айтат да Павел. Эй дейт, акылсыз дейт. Эгерде картошка сыяктуу нерсе үйрөндү жерге көмсөң, анан ал өлбөсө, ал түшүм бербейт дейт. Ошол сыяктуу эле Иса бул биринчи түшүм, өлгөн дейт. Өлгөндөн кийин көп түшүм пайда болуш үчүн ал өлгөн. Биринчи Иса тирилди дейт. Андан кийин ага ишенгендер тирилет. Андан кийин бүткүл адамзат сот үчүн тирилет. Дагы бир суроо бул адамдардын Кудай берген жөндөмдөр жөнүндө. Анда муну орусча духовный дары деп коет. Кыргызча рухий жөндөмдөр деп, рухий белектер деп аташат. Ошо Кудай берген жөндөмдөр жөнүндө болгон да. Ошо жөндөмдөрдүн кээ бирлери маанилүү, кээ бирлери маанисиз деп эсептеген адамдар болсо керек. Анан ошону апостол Павел баарын ыргааттуу түшүндүрүп берет. Мисалы үчүн кээ бирлерди тилдерди сүйлөгөндү билет, кээ бирлер которгонду билет, кээ бирлер
Бирөөлөргө жардам кылганды билет, кээ бирлер дарылаганды жакшы билишет, кээ бирлер болсо Кудайдын сөзүн айтып аткан сөзүн чечмелеп бергенди жакшы айта алышат. Кээ бирлер алдын ала айтканды билгендер да бар. Ошондуктан силер бардык жөндөмдөрдү Кудай берет дейт. Чтобы силер бири-бириңер менен бири-бириңерге кызмат кылып, бири-бириңерди жардам бериш үчүн ушундай берген. Баарынан да эң улуу жөндөм бул бири-бириңерди сүйүү дейт. Адамды сүйүү. Эгерде сен баардыгын курмандыкка чалып, баардыгын Кудайга белекке берип коюп, ушунчалык көп жакшы иштерди, соо иштерди кылып, бирок сүйбөсөң дейт, анда сен дыңылдаган эле жесиң, эч пайдаң жок. Дүйнөдө 3 нерсе бар дейт. Ишеним, үмүт жана сүйүү. Бирок сүйүү дейт, кала берет. Жөндөмдөрдүн баары өлөт, жок болот. Бирок сүйүү кала берет деген. Бул 13-бөлүмдө жазылган. Ушундай сонун чоң улуу сөздөр жазылган, маанилүү сөздөр жазылган 13-бөлүм. Ошол жерде дагы аял эркек күйөөгө тийүү. Эгерде күйөө өлүп калса, же аял өлүп калса эмне болот? Же ажыраш маселелери дагы козголгон да. Павел өзү аял алган эмес. Бойдок жүргөн. Ошон үчүн ал айтат, биринчи бойдок болгон жакшы дейт. Анткени бойдок болсоң Кудайга жакшы кызмат кыласың. Бойдок болбосоң сен жубайыңа кызмат кылыш үчүн убактың кетет. Эгер бойдок болсоң Кудай жөнүндө гана ойлойсуң дейт. Эгер күйөөң өлүп калса дейт, анда сен турмушка чыксаң болот. Бирок күйөөң өлбөсө дейт, эгер Исанын жолунда жүрсөң, анда сен ажырашкан укуң жок. Эгер ажырашсаң, анда жалгызбай калышың керек. Эгерде сенин жубайың ишенбеген киши болсо, анда эгер сен менен жашагысы келсе, анда жашай берсин. Ажырашпа дейт. Эгер бирок ал кеткиси келсе, кетсин, сен эркиңсиң. Башка аял алсаң болот. Бирок билип кой дейт, балким сен күйөөңдү сактап куткарып калат. Балким сен аялыңды куткарып калат. Ким билет? Бул жерде ушундай жөнүндө жазылган. 61-чи кат. Ошондой эле экинчи каты да бар. Экинчи каты жөнүндө айтабыз.